жатпайт. Биз эмне кылышыбыз керек биздин үнүбүз жетиш үчүн? Не сөзсүз площадька чыгып өзүбүздү өрттөшүбүз керекпи? Же бир асыны өлүп калышыбыз керекпи биздин көйгөйгө көңүл буруш үчүн? Кимге барып кимден сурайбыз? Биз уже билбей да калдык кимге кайрыларыбызды. Эптеп септеп тишибиз менен жер тырмап тапкан 5 сомубузга биртке стройка кылып баштап койдук эле. Ошо жери менен үй канча жылдык мээнетибиз кетип атпайбы? Каяка кайрылышыбыз керек? Же сот чечип бере албаса, же милиция чечип бере албаса, же прокуратура чечип бере албаса, кимге барабыз биз уже? Ошо канча жыл 17ден 23ге чейин жерди эч ким талашкан эмес. Анан эле документке келгенде эле ошондой болуп чыгып калып атат да. Бул Алсейитованын мошенникенин элин баары билет, прокуратура да билет, сот да билет. Буйруса 50-ге чыгам жакында. 4 бала төрөдүм. 4-өн тең мен бир пособие сураган жокмун мамлекеттен, бир жардам сураган жокмун. Өскүчүм мен чоңойтуп келатам. 4-өн тең жалгыз бой эне болуп чоңойттум, окуттум, чогуттум. Мен эчтеке сурабайм, мен деген ошо эч кимден эчтеке сураган эмесмин. Мен бир эле суранычым бар ушучу. Мен ушу өзүмдүн мамлекетимен деген 4 соток жерге акым жокпу менин. Асель менен мыйзам чегинде чечишебиз. Анан Асель айтып атпаймынбы, мына Алсейитова, мен Аселди көргөнүм мына 2020-21 эле тааныштым бул кыз менен. Ортодо жана прокурорлор менен иштешкен Мирбек уулу тилектей адамдар пайдасын көрүп прокурорлор менен бөлүшүп, мынакей бүгүнкү күндө ызычу ошондон келип чыгып атат да. Мен коркпой эле айтам, бүгүнкү күндөчү прокуратуранын кылган иши булчу. Мына прокуратура чогуу эл менен жана мошенниктер менен акчаны бөлүшүп жеди. Эң анда мына могу ызычу чыкты да. Прокуратура президенттин жарлыгына моюн бербей атат. Ошол кишинин кыймыл аракетинде кылмыштуу иш, злоупотребление должностным положением деп туруп ГСУдан козголгон иш турат. Бирок ага карабастан бүгүнкү күндө Свердловский районго аким кылып алып келип коюп атышат анычы. Бирок Азат Максатович деп эле баары кайрылат. Значит, мен ушунчалык чырылдап канча жылдан бери жүрөм. Рас мен ушунчалык чырылдап жүргөнгө жараша менде бир чындыгым бар да. Мен доля эч кимге берген эмесмин бүгүнкү күнгө, бербейм эч кимге доля. Мен ошол немеге Аселдин жери боюнча мен мына айтып кетип турган кыскача жообум ушу эми мыйзам чегинде сот аркылуу чечишебиз да. Ошол 6 ай мен камакта жатканда бүт прокуратура тияка эме берип жана Адиев Сокулуктун зам акими, жана Азат Максатович, жанагы эмеде отурган архивтурда отурган балдар бүт бар документ подделка кылып туруп башка бирөөгө документ чыгарып мына былыгынын баары чыгып атат эмичи. Ызы чуунун башынын баары башы прокуратурада да. Бишкектин жогору жагында жайгашкан Салкын Төрү жаңы конушунун айрым тургундары биздин редакцияга жай айларында кайрылышкан. Алар 2017 жылдары сатып алган жер тилкелерин катты талбай бара. Алардын негизги доматтары жердин ээсиделген Элнура Алсейитовага коюлуп жатат. Ортодо бир катар соттук процесстер өттү. Ал эми бүгүнкү чыгарышта болсо, убакыт өткөндөн кийинки абалды билүү үчүн эки тарапка бир катар суроолорубузду узаттык. Биз 2017 жылы Салкын Төрү жаңы конушунан 154 контурдан жер алганбыз. Ошол 2017 жылы апрелде алганбыз. Анан ошол эле жайда деген фундамент коюп койдук. Анан ошол жерде көчө башчы Мирбек уулу Тилек бар болчу. Ошондон алганбыз. Ошол көчөнүн деген 70%-ын Тилек саткан. Ошол аркылуу жана Нурмурзаевадан деген жанагы договор түзүп, ошол документтер менен ушу кошуналардын баары азыр тиги документке подавать этип атат. 2023 жылы документ чыга баштаганда ошо Тилектен алгандарды алышты. Алгандар алышты. Анткени деген неме кылып Алсейитова деген 50%-на бербей аткан. Анан баягы силерге интервью айткандай менен сүйлөшсө болот эле да дегендей болуп вымогать этип отуруп, акчалып отуруп бүтүрүштү. Бүтүргөндө вот до сих пор алыша элек документтердичи. Кечен эле группадан жазып атышат. Алсейитова кайрадан баягы неме отказнойлор жарабайт экен, аялы жок, кол коюп берип коюптур балам деп кайрадан дагы бир концерттерди баштап атат деп кечен эле көчө башчыбыз айтып атат. Кайра акча чогултушубуз керек деп. Анан кийин бу биз деген 2023 жылы апрелде документ подавать эткенбиз. Соседтер менен баарыбыз бир ал убакта деген Алсейитованын жытыда жок болчу. Анан Алсейитова пайда болуп неме ошондо Алсейитова ошо жердин ээси. Алсейитова жердин ээси экенин деген немеде контракт жана договордо бар болчу. Мен Алсейитова Элнура Нурмурзаевага уруксат берип атам сатканга жерди деген. Фамилиясы бар болчу.
Анан кийин деген тилек болсо деген ошол жерге 2 этаж үй салып, мен көчө ашчымын, мынакей мен ушул жерде өзүм үй салып атам, баарыбыз чогуу документ алабыз дегенден билесиңер да кыргызчабызда баягы биртке тыйыныбызды тиштеп алып, болгон акчабызды берип жер алып койгонбуз. Анан кийин ошо фундамент куя бериңиздер, алабыз баарыбыз чогуу деп эле баягы ошол жерде деген канча түтүн болсо элдин баары илгери үмүт менен эле неме кылып баштадык, салып баштадык. Мен өз 2 участок алганбыз, мен 1 участок алдым, жаныма деген мамашалар эң күчүү бир тууганым болуп 2 участок алганбыз. Мен өзүмдүн жериме фундамент куюп, анан кийин дубалын тургузуп койдум. Экинчиси кыла элек болчу, баягы кичүү иним деген жаш балдары менен мүмкүнчүлүгү болгон жок. Мен болсо балдар кичинекей болуп бүтүргөнгө дагы мүмкүнчүлүгүм болгон жок да, үйдү бүтүрө албадым. Ошон менен биз апрелде подавать этсек документти, декабрда келип туруп биздин үстүбүздөн дагы 1-2 кишини кошуп туруп документ подавать этип коет Алсеитова. Спорный кылыпчы, газетага спорный болуп чыгып калабыз. Анан мен деген милицияга кайрылдым. Ошол жерде деген жанагы мамашалардын жеринде деген Шерботоев Айбек деген баланыкын каттатып койгон экен. Аны деген газетадан телефонун таап, милицияга да бердим, Аламединский районныйга. Менин көзүмчө Малабеков Акылбек, Малабеков деген следователь деген звонить этсе деген ошол жерден эле айтты Малабековго. Мен эч кандай ал жерге тиешем жок деп айтты ошол балачы, Шерботоев. Мен тиешем жок, мен документ подавать эткен эмесмин деп айтты. Бирок аны эч ким деген чакырып допроско чакырган жок. ГУВДдан то же самое. Биз МВДга да кайрылдык, ГУВДга да кайрылдык, ГКМБга да кайрылдык. А жерден деле звонить этишти. Звонить эткенде мен тиешем жок, мен ал жерге эч претензиям жок деп айтты. Ошону менен мен баягы чалып отуруп, анан кийин бир 15 мартта келип туруп, Аламединский акиматка неме жазып берди, отказной жазып берди, мен бул жерге тиешем жок деп. Ошол жерде деген Лебединовка айыл өкмөтүнүн Эмил деген жер комиссиянын составындагы бала деген алып туруп тиркеди документин, регистрация кылышты немесин, заявлениясын. Анан кийин мен болсо сүйүнүп, рас болду жок дегенде бир жер небеси табылды деп неме кылсам деген отказ деп жазып коюптур. Тайталиев. Себебин түшүндүрбөй замаким неме деп койду. Силер городко өтүп атасыңар, уже все, документтер кетип калды. Документтер кетпей эле ошол жерден 14-кабинеттен бүт документтерди алып чыгып туруп, Алсеитованын үстүнөн неме заявление жазгыла деп туруп, тиги Эмил тиркеп койгон ошол жерден. Анан кийин ошентип аяктан городко өттүңөр боло берди. Бул Шерботоевду эч ким чакырбайт, эч ким сурабайт. Аны ызылдап эле айтып эле, ырдап эле келатам. Анан менин жериме болсо деген өзүнүн күйөөсүн жаздырып коюптур. Гражданский муж экен да, Алсеитова. Анда прокуратурадан адресине чейин бир Акжол деген бала барып, документтерди текшерип, мына булар мынчасында тапшырыптыр силер деген, аларда мурун жарым жыл мурун тапшырыптырсыңар деп баарын текшерип, адресин таап бергенден барсам деген энесинин үйүндө прописка экен, көрсө деген ал деген Алсеитованын күйөөсү экен. Сожитель экен да, мындайча айтканда. Анын телефону деген Алсеитованын өзүнүн телефону экен, так что бессмысленно было с ним разговаривать да. Ошону менен бизден эч ким талашкан эмес ошого чейинчи. Ушу канча жыл 17ден 23гө чейин жерди эч ким талашкан эмес. Анан эле документке келгенде эле ошондой болуп чыгып калып атат да. Аламединский районный милицияга барсак, вообще эле бизди деген жолотпой канчага чейин иш козгобой туруп алышты. МВДга чейин барып жалоп кылып, жана Эшимхан уулу Нурлан деген баарын чакырып урушуп, анан кийин андан соң иш козгошупту беле, площадька чейин чыгып плакаттар менен издевательство да просточу. Бул Алсеитованын мошенник экенин элдин баары билет, прокуратура да билет, сот да билет, администрация да билет, бирок бир мошенник ушу биздин өлкөбүздө бир мошенник аялга деген эч кимдин ал жетпейт экен да. Канча деген иш козголуп атат үстүнөн. Сокулукта иш козголуп атат деди. Октябрьский, Свердловский жер тилкелер кажерде бар болсо бүттүк жерде Алсеитованын аты бар. Бирок эмнегедир мына 8 ай болду. Ишке неме сотко өткөзгөнүбүзгө ишибизди ушинтип ыйлап жүрүп, 8 айдын ичинде деген эптеп отуруп сотко өткөздүк. Канча деген усилие менен 3 ай жүрдүм ушу жерде, же иштебей, же эчтеке кылбай, жалаң күнүгө жумушум менин деген жумушум болуп калды. Мен район Аламединский районный милицияга жумушка баргандай 9-та эртең менен барып калдым.
эмне болуп атат, эмне коюп атат деп, анан болбой атса деген МВДга барам, ушинтип атат деп, анан алар ГУВДга жиберет, кайра прокуратурага барабыз, ушинтип отуруп 3 ай дегенде араңдан сорго деген ишти сотко ашырсак, аягында ито Алсетова ашыра бергилечи ишке. Мен итак утуп чыгам деди ошо жерден, биздин көзүбүзчө эле. Ошону менен сотко келгенде мына 8 ай болду уже. Бүгүнкү күнү могу ай 8-ай. 8 айдын ичинде 2 эле слушание болду. 2 слушание болду. Аламидескиге барганда деген жана тилек саткан, мен билбейм деп чыкты. Тилек каякта экенин таап келгиле деди. Ана милицияга тилекти таап бергиле десек, Аселже сиз билбейсизби? Биз таппай атабыз дейт да. Анан Аламидин следовательдер ошентип атышат да. Анан кийин деген ошол бир жуманын ичинде эле выясняется, что оказывается тилек түрмөдө отурат экен. Кража кылып, кража телефона деп баягы көп задолженность болуп, ар кимди тиги жерибизди бер деп отуруп, тажагандан кража телефон болуп, түрмөгө отуруп алыптыр. Атайла эле урдап отуруп алыптыр. Ошону деген милиция билбейби ошол түрмөдө отурган киши каякта экенин? Билбейби? Кантип милиция кантип билбейт киши түрмөдө отурса? Анан келип, түрмөдө отуруптур го, кандайча силер билбейсиңер адамдын түрмөдө отурган, кандай кылып иштеп атасыңар деп, анан кийин тилекти деген түрмөдөн алып келе башташты допроско. Ошону менен тилек келип, ооба мен алгам, мен Алсеитовага бергем деп, анан баягы иш биртике ордунан жыла баштагандан кийин ошо сотко ашырдык. Сотко 4 ай тилек деген түрмөдө отурду. Түрмөдөн алып келип атышты. Түрмөдөн алып келип отуруп, анан кийин аягында деген кокуй ооруп атат, эмне болуп атат деп баары деген адвокаттар деген акылдашып муну чыгаралы. Анан мындай келип кетип турсун деп чыгартышса, азыр тилек жок. Кайда кетти? Телефонго жооп бербейт экен. Жашаган жерине барса жок экен. Мына бүгүнкү сотто деген отложка болуп отурушуз. Мен бүгүн соттон сурадым да, ушу 4 ай, 8 ай болду иш ачылганга. 2 жолу заседание болду. 4 ай колуңарда эле тилек. Эмне үчүн мындай болду десем, эч ким эчтеке деп жооп бере албайт. Судья, силер өзүңөр деген амнистияны күтүп отуруп албадыңарбы дейт. Ким күтүп отуруп алды амнистияны? Биз деген неме 27-чи берене боюнча жанагы фундаменти бар үйлөргө чыксын деген, аны деле соблюдать эткен жок. Силердики ишиңер сотко өтүп кеткен. Силер амнистияга не попадаете, только решением суда деп коюшту. Соттун чечими чыкканча биз силерди деген карабайбыз деп атат комиссия. Ошону менен эми тилек жок деп, мына ишибиз токтоду кайрадан. Ишибиз тилек табылмайынча, тилек деген түрмөдө отурганда биз таппай атабыз деген, милиция азыр табабы ошол тилекти? Свободада жүргөн тилекти табабы эмичи? Ошо түрмөдө отурган баланы таппай атабыз деп шылтып болуп аткан, эми бош жүргөн баланы таптык деп айтабы бизге? Таппай атабыз дейт ошону менен. Ушуну менен биз ушинтип эле келатабыз канчадан бери. Мына ушу буйруса 50-гө чыгам жакында. 4 бала төрөдүм. 4-өн тең мен бир пособие сураган жокмун мамлекеттен, бир жардам сураган жокмун. Өз күчүм мен чоңойтуп келатам. 4-өн тең жалгыз бой эне болуп чоңойттум, окуттум, чокуттум. Мен эчтеке сурабайм, мен деген ушу эч кимден эчтеке сураган эмесмин. Мен бир эле суранычым бар ушучу. Мен ушу өзүмдүн мамлекетимен деген 4 соток жерге акым жокпу менин. Ар бир балама 1 сотокка берсе деле болот да, магачы ар бир балам үчүн 1 сотоктан деле берип койсо болот да. Эмне үчүн элдин баары мошенник экенин билген адамды, ушу мошенник болгон аялды элдин баары билген аялга эч кимдин алы жете албайт дей бир каяктагы түрмөгө отуруп чыккан аналогичный нерселерди деген обвинениялар боюнча соттолгон аялды эмне үчүн ушинтип эч ким неме маселени чече албайт? Мен ушу бир эле өтүнүчүм бар. Садыр Нуркожоевич, ушу биздин вопросту чечип берсинчи, пожалуйста. ГКМБга жазсак, эртеси күнү эле заявлениясы деген бизге звонить этип алып, эмне жаздыңар заявленияны? Ким жазды деп, уже адвокаты билет экен, что на нее заявление поступило. Ушу эмне деген, биз кимге ишенебиз азырчы? Кимге ишене алабыз? Канча адамсыңар азыр? Биз деген ошо жерде деген эң башынан деген 6-7 адам болчубуз. Азыр бирөөлөр деген көп жылдан бери үй салып уже жашап аткан боюнча алардыкы чыгып калды. Тем более Алсеитова эмес, а жерде деген жанагы дагы бир Мамбет деген киши бар болчу, алардыкы чыгып калды. Анан да бирөөсү болсо деген неме болуп атат.
мен неметкен эмесин. Ой, жөн эле эл жазып атса жазып коюп турдум деп неме кылыптыр. Башында кыйкырып ыйлап жүргөн аял. Ал эмнеден андай болду, бизге да табышмак. Анан болсо деген, мына азыр деген Жакшылык деген бала бар. Мен, Мамаша, Салима эже бар, Нургүл деген эже бар, Шайыр эже бар. Ошо 6-7 кишибиз да. 6-7 кишиники чечилбей атат. 8 ай болду. 8 айдын ичинде 2 эле заседание болду. Мына бүгүн 3-сүндө деген ишти токтотуп коюшту. Тилек башталбайынча иш жүрбөйт деди. Тилекти таап келмейинче бул иш жүрбөйт деди. Немелер каяктан табышты, судьяга суроо, каяктан табасың? Ошону каяктан табабыз деген суроого деген эч ким жооп бербейт. Бүттү жабылды деп туруп эле чыгып кетишет. Аны деген биз табышыбыз керекпи эми кайраданчы? Адвокатыбыз бүгүн жазып атат чатка деген. Сурагыла, выяснять эткиле. Бүгүн сот болот бекен, тилек табылыптырбы? Звонить этип билгиле дейт. Биз эмне жалдадык адвокатты? Акчаны эмне үчүн төлөп атабыз биз? Бизге айтыш керек да, наоборот, выяснять этип адвокат. Бүгүн сот момундай болуп атат, мындай экен, могу келиптир, бул келбептир деп бизге адвокат айтыш керекпи же? Биз адвокатка айтып туруш керекпизби ошону? Закон боюнча кандай? Анан кийин Талайбек эмне келбей койдуңуз? Биз сизге деген акча төлөбөдүк белек. Сиз айтышыңыз керек да бул нерсенин баарын бизге десе, кайра бизди деген неме кылат да. Силер эчтекени түшүнбөй эле, калп эле акылдуу боло бересиңер. Анан силер эмнени билип коюп турсуңар деп кайра бизге тарынып атат да, эмичи? Хакимиятка да барды. Хакимиятка кирди, хакимиятка Тайталиевке кирдик, акимге кирдик, губернаторго чейин кирдик. Губернатор деген моулардыкы чечилсин деди. Анан кийин эчтеке жылыш болбогондон кийин кайра барсам, тим эле чуркаган бойдон барып туруп лифтке кирип кетти, тим эле жеткизбей коридордон чуркка өткөн боюнча ооба. Аркасынан тим эле минтип лифтке кыпчылып эле калдым, тим эле чуркап барыпчы. Баягы иш боюнча эчтеке жылыш болбой атат, бир жолу неме болуп берип кой, көңүл буруп коесузбу деп тим эле чуркаган бойдон барып. МВДга деген бир жолу кире алдык, ошондо деген мен айттым, Алабиндиский издевательство да. Биз ал Элнурадан коркобуз. Биз деген ал деген сен билбейсиңби ал кандай аял экен деп ошентет да. Анан кийин жок, МВД эмес, Алабиндинский районный милициячы. Анан кийин Эшимкан уулу Нурлан деген неме бар экен МВДга, ошого кирип ушинтип атат десем, чакырып туруп баарын бизди да чакырды, жана Чыңгызды да чакырды, Малабековду да чакырды, ошо биздин көзүбүзчө деген ошо жерден айтты да. Силер эмне деген бул деген уже отургузбадык белек, МВД отургузбады беле бул аялды. Эмне үчүн до сих пор эчтеке кылбай атасыңар деп ошо жерде выговор берип, ошондон биртке жылыш болду да. Эмесе ага чейин нары тээп бери төөп эле кайра эле тиги немебизди, ишибизди жаап эле жылдырбай эле ушинтип атышкан. Кайра МВДга барып экинчи жолу кире алган жокпуз уже. Уже эч ким принимать этпей койду экинчи жолу. Жазган тиги немеге чейин барып, президентке чейин барып письмо жаздык, бирок аяка деген президентке жетпей эле канцеляриясына эле кайра эле жооп жазып жөнөтө берет экен. Бир папка ответ письмолорум бар. Биздин заявленияларыбыз деген надлежащий органга жетпейт экен, бүт эле канцеляриядан эле жооп жазып эле жибердик, тияка жибердик, бияка жибердик деп эле кайра эле канцеляриядан эле ответный письмолорду жазып эле жөнөтө беришет экен. Бир папка мына письмолорум бар менин, жооп берген. 3 айдын ичинде барбаган жерим калган жок. Ошо бир суранычым бар. Биздин деген урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Ташиев, ушу өмүрүмдө деген мамлекетке эч суранган жокмун. Биз карапайым эл өз күчүбүз менен эле жашап келатабыз ушуга чейинчи. Пенсия деле сураган жокмун, пособие деле сураган жокмун, эчтеке сураган жокмун. Ушу 4 соток жерди, пожалуйста, чечип берип койгулачы. Ушу бир Алсеитовага деген эч кимден алы жетпейби? Тем более түрмөгө отуруп чыккан, кайра ушундай соттордо жүрөт, соттошпогон жери жок. Күнүгө жашоосу сот менен өтүп келатат. Эртең менен түштө, кечинде бир күнү могу сен неделе соттор бар. Ошо мошенник экен непонятно что ли, түшүнүктүү эле го. Эмне үчүн бул укук коргоо органдарынын алы жетпейт, мен эч түшүнбөдүм бул аялга. Ошо ар бир балама 1 сотоктон болсо деле ушу 4 сотокты, пожалуйста, чечип берип койгулачы мен үчүн. Сатып алган жерибиз, биз сатып алганбыз. $5500 берип туруп сатып алганбыз. Сатып алгандан кийин эч ким талашкан да эмес бизден.
Мына мен соседтердин баарынан деген неме өткөндө кол койдуруп момундай тизме алып келип бердим. Ооба, ушул жерде Асель эже алган, биздин деген светке акча берип атат. Мына светке деген 15 миңден чогулттук, сууга 25 миңден чогулттук, жолго деп утурдан эле чогултуп эле келатабыз ушунча жылдан беричи. Чогултуп эле келатабыз, кой элден калбай эле баягы ала турган жерде берип эле келатабыз. Ошо соседтердин баары кол коюп берген ужечи. Аны деле алып келип берген. Мына момча соседтер деген мына ушинтип неме кылып атышат, мына подтверждают баары депчи. Ошон менен деген биз деген активно жанагы Жолдош деген бала бар жаныбызда, көчүп ашчы балабыз. Ошол деген мен деген фундамент куюп ичине топурак төктүрүп койсом, бирөөлөр келип тиги түстөп анын үстүнө үй салып баштаган экен. Кимсиңер? Бул жер деген Асель эже алган деп ошентип Асель эже биякта келип деп ошо соседтерибиз дружный эле негизичи. Жерибизди бирөө бөлөк бөтөн бир немелер келсе деген кайдан булар алган кишилердин канча жылдан бери кошуна болуп отурабыз, тааныйбыз бири-бирибизди деп неметип турушат. Билип эле билишет да, баарыбызды тааныйбыз. Анткени деген собранияларга барып атабыз. Бүт жана акча төккөндөргө катышып атабыз, группада постоянно активно кошулуп жүрөбүз. Да алыстан болсо дагы көйгөйлөр чыкканда постоянно кошулабыз биз. Баары эле тааныйт. Анан эле ушинтип эле ортодон чыга калып эле мен буларга саткан эмесмин. Ооба, саткан эмесмин деген себеби деген бул деген ушундай через кылып 2-3 кишинин аркылуу кылып туруп сатат экен да. Анан кийин мен билбейм буларды. Мен буга деген уруксат берген эмесмин. Анан муну деген мен кире албай жүргөм. Анан эмне деген шылтоолор толтура да. То есть схема мошенническая ошондойчу. 2-3 кишини арага киргизип туруп, Аламедиский боюнча ошентип салгылашып отуруп 3 жыл 3 айдын ичинде сорго иш козготсок, эми сотубуз 8 айдан бери 2 эле заседание өткөздү. Мына эмне деген шылтоолор. 2 жолу конвой жок, келбей калды. Түрмөдөн конвой алып келбей калды, жанагы тиги обвиняемыйларды. Машина жок, келбей калды. Эми ушундай болобу? Биздин деген килттейген мамлекетте деген ушу конвой жок болуп келбей калат деген шылтоо, бул эмне деген шылтоо? Машина жок, келбей калды деген эмне деген шылтоо? Күнүнө деген конвой канча немелерди алып келип атат го эле. Канча деген судебный заседание болуп, канча кишини алып келип атат го. Ошо бир кишиге конвой табылбай калдыбы? Машина бир кишиге табылбай калдыбы? Соттор болуп атпайбы? Биз деле күтүп отуруп көрүп эле атабыз. Канча деген конвой келип кетип, канча деген өткөндө болсо прокуратурада майрам болуп атат деп прокурорубуз жок. Эртең майрам бүгүн деген дайынданып атат деп. Ооба, 100 жылдыгы деп эртең 22 өзү деле айткан, 22 күнү деген бизде майрам, 21-үнө коюп бергиле деген, 21 күнү өзү да жок. Ушундай. Сотко барсак кайра бизди баса калышат. Бу потерпевшийлерди, силер эмне мындай туура эмес иш кылдыңар, силер эмне үчүн момундай кылып элди алдап атасыңар деген эч ким жок. Бизди наоборот. Бизди силер келесиңарбы? Өзүңөр кылдыңар да, өзүңөр күнөөлүүсүңөр да. Ооба, биз келесобуз, биз неграмотный адамдарбыз. Ошон үчүн грамотный сотко кайрылып атабыз, ошон үчүн грамотный милицияга кайрылып атабыз. Ошон үчүн ошолорго обращение барып жардам сурап атабыз. Кайра бизди урушуп, бизди эле давление кылышып морально потерпевшийларга прямо как будто биз жана уурдап, биз кылгандай кылып мамиле кылышат да. Бизди сурабайт, силер келе аласыңарбы деп сурабайт. Өткөндө деген Алсеитова мени деген выселять этип атат үйдөн. Ходатайство берип атат. Мени выселять этип атат, мен сотко келе албайм деп. Учитывается, ал деген выселять этип атса, ал келе албайт экен, а биз келе берет экенбиз. Биздин ишибиз жок экен а жерде. Бизден сурабайт эч кимчи, силер келе аласыңарбы, келе албайсыңарбы деп эч ким сурабайт. Биз мына деген ушу сотко кайрылдык, милицияга кайрылдык, акимиятка кайрылдык, эч жерден жардам жок. Биз карапайым эл каяка кайрылышыбыз керек мындан артык? Прокуратурага кайрылдык, натыйжа чыкпайт. Биз эмне кылышыбыз керек биздин үнүбүз жетиш үчүн? Эмне сөзсүз площадька чыгып өзүбүздү өрттөшүбүз керекпи? Же бир асыны өлүп калышыбыз керекпи биздин көйгөйгө көңүл буруш үчүн? Кандай чара кылышыбыз керек биз? Кимге барабыз? Уже үнүбүз эч кимге жетпеди. Канчадан бери ыйлап, какшап, зарлап, чуркап жүрөбүз. Эптеп, септеп, тишибиз менен жер тырмап тапкан 5 сомубузга биртке стройка кылып баштап койдук эле. Ошо жери менен үй канча жылдык мээнетибиз кетип атпайбы? Каяка кайрылышыбыз керек? Же сот чечип бере албаса, же милиция чечип бере албаса, же прокуратура чечип бере албаса, кимге барабыз биз уже?
Неужели ушу крайностька жетишибиз керекпи? Сөзсүз. Мындай адам өзүн өрттөп же өлүп калганга чейин эч ким көңүл бурунбайбы эмне бизге? Кимге кайрылып, кимге ыйлап барышыбыз керек мындан артык эми? Кимге барып, кимден сурайбыз? Биз уже билбей да калдык кимге кайрыларыбызды. Ушунчалык карапайым элдерге деген ушундай бир кайдыгерлик да, ушундай кайдыгер мамиле мага караганда ошо Алсейитованын проблемасы учитываться этилет ошо сотко барганда. Ошону деген келе албайм десе, ал келе албайт деп туруп сотто откладывать этип коюшат. А мен келе аласыңбы, келе албайсыңбы деп менден эч ким эчтеке сурабайт. Кайра, эй, койчу, силер өзүңөр деген келе соосуңар деп кайра бизди ушинтишет. Мына бая күнү деген немелерге деген тилекти чыгаралы деп тиги баарына түшүндүрүптүм эле, жакшы киши болушуп айтышып ошентишкен экен. Эми бүгүн болсо силер өзүңөр чыгарбадыңар беле аны? Силер деген чыгартып салбадыңарбы жалдыра отуруп деп кайра бизге неме кылып атышат да. А өткөндө болсо адвокаттар деген чыгарыш керек. Бул заинтересован акталганга кол коюп бергиле деп баарына уговаривать этип чыгарганга неме кылып, тилек жакшы бала деп айткыла деп отуруптур, чыгарттырып беришкен. Түшүнбөйт көпчүлүгү, түшүнбөгөн үчүн деген ошолор биз эми адвокатты грамотный деп ошонун сөзү менен кылып атышат да элдер деле. Анан башка эмне кылышат? Жалдадык, акчасын бердик. Эми бул деген ушу мейли биз грамотный болуп ушу Алсейитовага алдап калып турса, эми грамотный кишиге кайрылалы десек, алар деле билбеймбиз деди. Көйгөйүбүздү талашып аткан деле эч ким жок. Эгер мен ойлойм ушуга чейин деген менин көйгөйүм ушу жетсе деген эмгичекте чечилмек болуш керек. Жетпей атат болуш керек деп эле ойлоп атам да. Эгер жетсе, жетип, момундай көйгөйү президенттин кулагына жеткенде келип эле чечип берип атат го. Мен ушу жетпей эле атат деп болуш керек деп ойлоп атам. Бул президент менен эки киши эмне кыла алат мамлекетте? Эгер баары ушундай кол алдындагылардын баары ушундай иш кылып атса, эки кишинин колуна эмне келет? Укпай атат, жетпей атат деп эле ойлоп атам. Угуп жетсе деген эмгичекте чечип эле болуш керек, бермек болуш керек деп атам да. Ушул Аселе же ошол өскөн ордогу жер боюнча сиздин да пикирди белгиледик. Мыйзам боюнча экинчи тарап эмне дейсиз? Ошол боюнча эмне болду эле, кандай мурун мисалы кантип сизден алышты эле, кимден алышты эле, сиздеги факттар кандай, ошого токтолуп кетсеңиз. Мен өткөндө сиз менен жолугуп интервью бергенде да айтып кеткем. Мен бул жерлерди 2014-жылы сатып алгам. Анан 2016-15 жылдан баштап захват башталды жерлеримдики. Мен ал жака кире албай калдым да. Өзүмдүн жерим өзүм кире албай калдым. Себеби прокуратура ушундай кызыктар болуп, мен ал жерге киргизбей койушканда, Аламиянын прокуратурасы, тергөөчүлөрү бүт эме болуп, заинтересован болуп, мен ал жерге вообще кире алган жокмун. Мыйзамсыз улам иш козгоп, улам камап мага возможность берген жок. Ошо жылдары жана Мирбек уулу Тилек деген мага тиешелүү жерлерди өзүнүн эле, мынакей силерге простой эле пример, мондай эме менен эле өзү эле тил кат жазып эле сата берген да жерлердичи. Мынакей для обозрения мен сизге анан дагы эме кылып берем. Ушул тил кат ушуну мага жана Асел жөнөтүп атат. Мен Аселди 2020-жылы таанып атам. Мага телефон чалып келип эме кылып жолукканда айттым, ал жер башка бирөөнүн жери. Сен Тилектен чечишип ал өзүң. Десем, мага ушуну WhatsApp'тан тартып жөнөтүп, мына бизге мондай тил кат жазып берген Тилек депчи, ушундай акчаны алдым деп мынакей жазып берип атат. Бул бир фактысы. Анан бул жерди жана Нурмурзаева Ажаркындан жазып алган доверенность менен сатып атышпайбы? Ошого ссылка кылып атышпайбы? Нурмурзаева Ажаркындан эметкенбиз депчи. Нурмурзаева Ажаркындан булар Тилек келип, буларга жерди сатып 5 апрель 2017-жылы. Мынакей 5 апрель 2017-жылы Нурмурзаева Ажаркындан доверенность турат Аселге. Анан Турдукулова Бүбүса дегенге, ошо Аселдин туугандары болуп кеткенде, 5 апрелде 2017-жылы нотариуста көрүндүргөн доверенность турат. Анан Ажаркынга бул Тилек эме деп расписка жазып берет. Мен Мирбек уулу Тилек 154-контодан 36-37 жер үлүшүн алдым, өзүм сатып алдым деп атат. $2000 акчасын майдын 25-ине чейин 2017-жылы, $8000 5 акчасын берем деп 5 апрелде берем деп жазып коюптур да. Мына тилгат жазып берип, мен сатып алдым бул жерди деп тилгат жазып берип алып кетип атат, айжандан жаздырыпчы. Мен булар мындай иш кылып атканда
мен булардын мындай иш кылып атканын да билген эмесмин. Кабарыңыз болгон эмес? Кабарым болгон эмес. Себеби 2017-жылы мен өзүм ден соолугума байланыштуу 2 жылдай мен эмеге чыга алган жокмун такыр. Жер жакачы 2016-дан баштап, анан 18-жылы мен барып атам. Ушу жерлеримди тактайын деп. 2018-жылы жайында барсам, бул Мирбек уулу Тилек ошол жактын участковый менен следовательдери менен прокуратурасы менен жакшы болуп алып, мен 2018-жылы барсам камап коюп атышат. Жайында барсам. 11-июнь болчу. Эмне себептен камап атышат? Бирөө келип арыз жазыптыр бирөөнүн үстүнөн. Ошол менен алып келип туруп мени камап коюп атышат. Мен же распискам жок, же бул кишини тааныбасам, жок, сизге өйдө жактан эме келди. Камашыбыз керек деп эле 48 саатка камайт. 48 сааттан чыгып, кечинде түнчүнө чыктым да, эртең менен кайра чакырат дагы, кайра 48 саатка камайт. Анан мен айттым, эмне мени уламдан камап атасыңар десем, ушуну тергөөчү айтып атат. Ошондо Мырзабаев Жаныбек деген тергөөчү болчу Аламединде. Сиз эже дейт, 2017-жылы биздин тергөөчүбүздү каматкансыңар взятка менен дейт. Анан мен взятка доля сурап туруп алсам, арыз жаздым да, незаконно менден акча требует этип атат деп, эмеге арыз жазсам, тергөөчүнү взятка менен кармайт. Бүттү, ошондон баштап биз балеге калдык да. 2018 мени 2 жолу да камайт. Анан мени кирбегин деп койдум эмеге, эмеге, Өскөн Ордогочу. Вообще жакын жолу болуңуз эже. Жериңиз бар экен, унутуп коюңуз деп эле бетиме эле ачык айтты. Ошол ойдон мен барган жокмун. Анан 2020-жылдары бир эме кылып бардым. Барсам, ошондо аселдер фундамент коюп койгон экен. Ошол жергечи. Ал жерде канча көп беле участогуңуз? 2,5 гектар жер. Ошонун баарын кыдырып көрүп чыксаңыз, сатылгандары бар, сатылбагандары бар да, бүт эле сатылып кетиптир. Полный сатылып кетиптир. Уже үйлөр түшүп, уже эметип калыптыр да. Анан мен Тилекке эметем. Тилек, сен эметпсиң деп Тилектин үстүнөн барып арыз жазам. Арыз жазсам, отказ чыгарып коет. Мен тергөөчүгө бардым. Эмнеге отказ чыгардың? Мен момунда эмем турса десем, эже сиздин өзүңүздүн үстүнөн азыр материал бар, өзүңүздү кабайсыз деп кайра мени эмеге алып атышат. 20-жылы. Камап атышат. Анан аяктан камактан чыгып эме кылгандан кийин ошол эле жана Мединов Адлет деген тергөөчүнүн жакын досу Мырзабаев Жаныбек деген Сокулка начальник следствия болуп барып калат. Анан аякка барганда дагы аяктан да статьяны ooрлотуп коюп, мына менде бүт материалдар турат, даже эменин тергөөчүнүн берген показаниясы турат. Сотко барганда сот сурап атат да, эмнеге сен муну камадың десе, тиги тергөөчү показания берет, прокурордун ооз эки буйртмасы менен депчи. Ошол судебный актта жазылуу да. 20-жылга камооңуздабы? 20-жылдык камоодо. Мединов Адлет да ошондой показания берген 2017-жылы. Эмне үчүн Алсейитованы жоопко тарттың десе? Ким Мединов Адлет? Ошол эмеде Аламединде иштеген тергөөчү 2016-жылы мага иш козгоп атат. Мындай жердин баарын незаконно сатып ийди депчи. Факты жок. Бир участок Алсейитовдун алдым деген бир киши жок. Просто заказ менен булар иш кылышкан да. Мени жерге киргизген эмес. Мына эми азыр мындай жыйынтыктаганда мындай болуп атпайбы? Азыр элдин баары ызылдап атат, мынакей, элдин баары алданды. Жердин ээси ким экенин таппай, мынакей, бүгүнкү күнгө чейин ызы чуу болуп атат. Ортодо жана прокурорлор менен иштешкен Мирбек уулу Тилектей адамдар пайдасын көрүп прокурорлор менен бөлүшүп, мынакей, бүгүнкү күндө ызы чуу ошондон келип чыгып атат да. Мына аягы эмне болуп атат, мына аягы ушундай каша болуп ызы чуу болуп атат да. Эгерде ошол кезде мени камап эме кылбай эле жөн койгондо мен өзүм жерим барып өзүм карап сактап калат элем да. Мени киргизбей коюшту да, аякачы мен кире албай калдым да. Өзүңөр деле запрос берип текшертсеңер болот да, бүгүнкү күндө кандай качан камалып, кандай иш менен эмне болуп, соттон кандай чечим чыккан. Бүт эле баягы эме болуп азыр мынакей силерге азыр мен Кайрат, мен сизге азыр бир видеону эметем. Ошону обязательно могу эмени тасманы чыгарып атканда ошого кошуп койсоңуз, мына ушул жерден кесип кошуп коебуз ушул жерге. Баш тартасызда. Отказывается запрос. Анда каршы эмесмин деп тур, макул эмесмин деп тур, кол койгуз. Макул эмесмин. Хорошо. Бояк анда макул эмесмин деп жазып бериңиз, анда макул эмесмин деп тур. То, что сиз окудуңуз да. Макул эмесмин. Знаешь, что это? Жазбай эле кол койбой эле коеюнбу? Эмнени берейин? Телефонуңузду ким? Бул ким байке? Прокурор байке. Мейли, берсеңиз. Хорошо. Берейинби? Улан байке. Бериңиз, прокурор. Алло. О, Улан байке. О. Ошо баардык комиссиянын баардык этабын басып өтүп, андан кийин Ленин муниципалдык администрациясына барып, ал жактан токтом чыгып, анан кадастрга барып госакты алгандан кийин анан мейли
фундаме забор курабы, эки этаж үй курабы, этаж. Жок, сиз кечиресиз. Как мыйзамга так атасыздар, туурабы? Мен мыйзамчы Албетте, сиз ал жерде пока сиз сокул карайт да Новополга, туурабы? Жок, биз Ленин районуна Бишкек шаарына карай атабыз уже. Уже кеттиңби? Уже официально кирип, уже март, апрель. Канча болду бир 2 күн болду да, туурабы? Жок. Жок, биз толук кандуу апрелдин 1-инен баштап уже иштеп атабыз, толук кандуу Бишкек шаарына карап. А бул РОВД тигиси эме больницасы. Новополоцк айлыкмын. О, баразан. Эме чоң айтып келебиз. Мындай. Ассаламу алейкум. Аты жөнүңүздү айтып, ким айтып коесузбу? Улан, фамилияңыз? Улан, айтыңыздар. Менин аты жөнүм Рымбеков Элдияр. Мен мурдагы Новополовка айыл өкмөтүнүн за орун басары, азыркы Новополовка муниципал аймактык башкармалыгынын орун басары, зам начальник. Анан азыр биякта ошо прокурор байкебиз айтып атат деп эле кол койбо деп айтты тигүү депчи. Биз биякка эскертип бердик. Президенттин 109 жарлыгы бар да, билесиз. Албетте. Мыйзамсыз курулуш иштерин токтотуу боюнча, ошол боюнча бизге маалымат Ленинский районго барып. Ал кишиге неге алдыңыз? Эленден жалгыз неге ал деген билесиңер да, таанысыңар да, өзүңөр жактайсыңар. Жөн биз бияктагын баарын эле тааныйбыз, байкеси. Биз арыз кимден түшпөсүн, Асандан түшөбү, Үсөндөн түшөбү, биз деген талдабайбыз да. Биз анын баары эле биз үчүн сиз деле мыйзам укук коргоо органдарында иштеген адам катары баягы ар бир баардык жаранды тандабайсыңар да, бул кылмышкер эмес депчи, мисалы туурабы? Аны деген кылмышкер эмес экен, ал уже тиешелүү баягы өзүнчө бир определенный. Сиздер биринчи алдыга жөн эле келип келчи маалымат берип кетсеңер, сразу эле протокол толтурасыздар. Азыр акт түзүп атабыз, эскертүү. Мен сизге аны окуп берейинби? Мындай жүрүп атат депчи. Ошон маалыматка Элдияр. Түшүндүм, мен деп айтат. Бул убактылуу да турабы, бул жанагы биринчи пустой участок менен фундамент менен үй курулган. Ооба. Ошо вот сиз айткандай убактылуу. Азыр колуна госак мамлекеттик акт алып, ошол мамлекеттик акттын ичинде жеке турак жай куруу үчүн деген максаттык багыты жазылып, колуна кызыл китеп алгыча курулуш иштерин курганга болбойт. Кандай гана курулуш иш болбосун. Жок. Ал Жок, бул фундамент, бул капитальное строение. Фундамент это капитальное строение. В любом случае, биз үй куруп алек деп эле эртеңки күнү бул жер мунапуска жатып, ошол жер попадать этпейби, биз билбейбиз. Президентибиздин Садыр Жапаровдун чыккан жарлыгы турат. 109 жарлыгы турат. Бирөөнүн жеке менчик жерине документи жок, мыйзамсыз пустой турган жерге там салынбасын деген жарлыгы турат. Мына 2024 жылдын 6 августунда мага тиешелүү болгон жерлерди бир адамдар Белгистандан келип үй салып атат. Мен арыз менен РОВДга кайрылып атам, прокуратурага кайрылып атам. Бир эме болбойт да. Анан эң анда айыл өкмөтүбүз жаңы келген Новополовка МТУнун начальниги болупчу, Денис дегенчи. Ал кишиге барып арыз менен кайрылсам, комиссияна чыккыла деп комиссия чыгартты. Чыгып туруп, ошол комиссияна чыгып, өкмөттүн кишилери чыгып токтото албай койду ошонучу. Себеби жана үй салып аткандар, биз прокурор байкебиз менен сүйлөшөсүңөр, прокурор байкебиз чечип атат деп туруп, видеодо турат, бүт түшүнүктүү жазылыпчу. Прокуратура президенттин жарлыгына моюн бербей атат. Райондук прокуратура сокулукпу? Улан деген прокурор экен, данныйын айткан жок, бирок Улан деген эмеде жазылып турат, записьте, видеодо көрүлүп турат да, мен прокурормун деп сүйлөп атат да, Улан деген. Улан деген прокурор президенттин жарлыгына моюнсунбайт. Моюнсунбайт. Президенттин жарлыгына мен ким болуп калыптырмын? Ал наоборот айтып атат. Силер Алсейитованын үстүнө арыз жазгыла, эптеп эле менин үстүмө арыз жазып апарып каматта коюш керек. Анан жерлерин баарына бирөөгө сатып туруп, пайдасын бөлүшүш керек да. Мен коркпой эле айтам, бүгүнкү күндөчү прокуратуранын кылган иши булчу. Мына прокуратура чогуу эл менен жана мошенниктер менен акчаны бөлүшүп жеди. Эң анда мына могу ызы чуу чыкты да. 2023 жылы 5 мартта Ак Ордодо бир Шаболотовдун тамы сүзүлүп, президентибиз өзү барган ушакачы. Ошондо Зулушев менен барган. Зулушев менен барганда ошондо Садыр Жапаров айткан, ушул жерди ким сатып, кандай жол менен сатып, ким сатып алган, ошонун баарын жоопко тарткыла депчи.
жулушка өзү эме берген. Ошондо биз барып, мен ошондо 27 пункт деген алынып кетти да, амнистиянын эмесиндеги, мыйзамдагы каралып аткан 27 пункт алынып кетти. Ошондо мен барып 4-5 баягы жердин ээлери чогулуп алып барып, ак үйдүн астынан эме бергенбиз, журналисттерге интервью бергенбиз. Ошол жерде мен чөткө сүйлөп атканым бар да, бул жерде прокуратуранын кылган иши бар, прокуратураны текшергиле, ушундай болгон деп мен эме бергенден эле апрелдин 5-inde коррупция менен именно ошо бузулган тамды якобы мен саттым, мен эме кылдым деп туруп, мени кошуп камап коюшат, отчеткочу. Президенттин берген, Зулушка берген приказын укпай, тапшырмасын аткарбай, булар деген отчетко лишь бы мынакей киши барбы, иш барбы, киши бар, болду, кете бериш керек. Мындай да, бумага все терпит. Бумага чыдайт экен, кагаз бардыгына чыдайт деп туруп алып туруп эле Алсейитованы жоопко тартыш керек деп туруп эле коррупция менен камап коюшту да. 6 ай камакта отурдум, 6 айда только продлениеге алып чыгат. 2 ай сурак жүргөн жок. 2 ай эле санкцияга, 2 ай эле жөн эле кармап жатты. Мени 6 ай камап коюшуп, мага тиешелүү жерлердин баарына подделка менен документ жасап чыгарышып, кызыл китеп. Бүгүнкү күндө ГСУда козголгон кылмыш иши турат. Абдиев деген начальник зам аким, председатель земельной комиссии болду Сокулук боюнчачы. Ошол кишинин кыймыл аракетинде кылмыштуу иш, злоупотребление должностным положением деп туруп ГСУдан козголгон иш турат. Бирок ага карабастан бүгүнкү күндө Свердловский районго аким кылып алып келип коюп атышат анычы. Текшериш керек да, бул адам деген килтеген Сокулукта кандай ызы чууда иштеп келди, ошол жердин эмесин кандай аткарды деген жок, алып келип туруп аким кылып коюшту да, эмеге Свердловский. Бул бияктан да эмесин чалат. Өзүнүн баягы адатын карматат да, ак ордодо кандай иш кылсачы. Ошол ызы чууда азыркы Свердлов районунун акими Абдиевдин да кешеси бар. Себеби мына менин кишим салып койгон үйгө башка бирөөгө кызыл китеп чыгарып берип коюшат. Амнистияда эмне деп жазылып турат? Ким салып алса, ошол кишиге кызыл китеп чыксын деген. Кишилерим салып жашап атса, алар байкуштар мен камалып кетсем, документти бүт жокко чыгарып салыптыр. Катып коюптур такталбагангачы. Такталбаган списокторду эми алып чыгып атпайбызбы? Ана мен баягы камактан чыккандан кийин барып, эмеге барып, менин кишилерим мында жерлердин документин албай коюпсуңар, алып койгула десем, документти кабыл алып аткан балам айтат да, Азат Максатовичтин рухсаты жок, биз кабыл албайбыз дейт. Менде ошол видео бар, мен ошол видеону сизге жөнөтөм. Кандай кабыл албайсыңар? Максатович ким эже? Ал агыз Сокулуктун. Сокулуктун. Азат Максатович экен, толук фамилиясы мен жакшы эстебем, бирок Азат Максатович деп эле бара кайрылат. Мен барсам деген, менде видеосу бар. Именно менин арыздарымдын баарын өзүнчө бөлүп коюптур, аны кызыл паста менен белгилеп коюптур да. Меникини албайт, каттабайт. Ким акча берсе, ошолордун китептерин чыгарып берет да. Мына бүгүнкү күндө факт далилденген. Иш жылбай турат ордунан. Кандайча далилденген? Мына дали мына менин кишим үй салып жашап атса, ага деген башка бирөөнү каттоодон өткөзүп, ага узаконитет берип коюп атышат. Жер арестте турат. 7-8 соттун арести турат үстүндөчү. Негизи мыйзамда положение о трансформации жазылып турат. Эгерде жер аресте болсо, эч кандай эме каралбайт. Менде эменин ответи бар. Акимдин берген өзүнүн ответи бар, Абдиевдин. Мен жеримди карап бергиле десем, сиздин жериңиз арест экен, биз сиздин жерди карай албайбыз деп мага жооп берип атат. Ошол эле убакта, ошол эле менин жериме башка бирөөлөргө документ чыгарып берип атышат. Бул совместно баары биригип алып туруп, бул негизи аябай коррупцияга чырмалышып бүткөн да Сокулукчу. Сокулук ал эми прокуратурлар, бүт прокурорлор өздөрү башы менен сая киришип алып, мына мени каматышты болуптур. Мен таң калам да, бул окуу жайды окуп бүттү, юридический образование алышты туурабы? Булар деген адамдын тагдыры чечилип атат бияктачы. Булар деген должны же мындай жана мен айтып өткөндөй, истина менен правданын разницасын билиш керек да. Истина бирөө эле болот. А правда деген у каждого своя правда. Мен өзүм чындыгым бар, тилердин өзүнүн чындыгы бар. А истина бирөө да. Ошону мындай юридический жактан баа бериш керек да, туурачы. А булар правданы акчага сатып коюп эле, эмне болсо апарып камап коюш керек болду. Мына мени ошентип канчанчы жылдан бери 6 жолу камашты. Бүт жерлеримди прокуратура баш болуп жеримдин баарын басып алышты. Мынакей азыркы күндө мына ошолордун баарына кызыл китеп чыгарып берип коюп, бүгүн ызы чуунум бар, ошондон чыгып атат да. Мына Аселдики деле ошондой. Эгерде мени тияка жериме киргизбей коюшту, мынакей өздөрү каалагандай саттырып акчаны бөлүштү, тилек менен тилекти жоопко тартыш керек болчу да, мен арыз жазып аткандан кийин. Тилекти жоопко тарткан жок. Наоборот, мени камап коюп атат, жердин ээси мени камап коюп атат. Сатсам, алып келчи бир доказательство. Мына сен буга сатыпсың, акчасын алыпсың, эмне үчүн бербей атасың? Андай факты жок да.
Анан Асель айтып атпаймынбы, мына Алсейитова, мен Аселди көргөнүм мына 2020-21 эле тааныштым бул кыз менен. Скорее всего 21-жыл экен. Эстедим, 21-жылы келип атат мага. Мен барып ызылдаткандан кийин келип атат. Ошондо анан жана WhatsApp'тан мага жөнөтүп атат, мына бизге тил кат жазып берген момундай. Бизден акча алган бул депчи. Айжанда мен сурап атам, Айжан, сен довер жазып берипсиң ушул жерге. Бул жер башка бирөөнүн жери болчу, билесиң да. Ал киши да мен үстүмөн арыз жазып, Аламидин ошон үчүн ызылдатып мени камашты да алып барып. Десем, ал айтып атат, мынакей, мен өзүмө сатып алып атам деп расписка жазып берип, алып кеткен доверенность деп. Бул алдап Айжанга расписка алдап атат ошо. Тилек келип Айжандан алдап расписка жаздырып алып кетип атпайбы? Мен жерди сатып алып атам, акчасын бөлүп берем деп, бирок Айжанга бир сом акча бербейт. Бүт өзүнүн акчаны алат дагы Аселдерди алдап кетип атат. Аселдер ойлоп атат, мени алдап атат депчи. Эми жанагындай айткан чындык деген бар да. Значит, мен ушунчалык чырылдап канча жылдан бери жүрөм. Рас мен ушунчалык чырылдап жүргөнгө жараша, менде бир чындыгым бар да. Менин бир чындыгым болгон үчүн мен жүрөм да. Я хочу доказать. На самом деле, чындык кимде? Ким ушул эмелердин баарын убагында иштин баарына көзүн жууп коюп, акча менен көзүн басып коюшуп, мынакей ушул иштин баарын кылган прокуратура эмне үчүн жоопко тартылбайт? Бир эле факт болсо бир жөн. Это же неоднократно повторялось же. Бир эле жолу эмес да. Мына даже соттон следователь өзү показания берип атат. Прокурордун буйртмасы менен мен Алсейитовну камадым деп атат. Жөн элеби? Жөн эле. Мен ал иш боюнча потерпевший болуп өтүп атам. Ошол иш боюнча потерпевший болуп өтүп атсам, ага карабай апарып туруп камап коюп атышат. Аламидин. Сокулук. Сокулук. Аламидин болсо, мен тааныбаган киши келип арыз жазып атат. Асылбеков Мамбетте мен могу жерди сатып алгам. Ушинтип сатып алсам башка бирөөгө сатып ийиптир Асылбеков Мамбет десе, мени чакырып туруп мени камап коюп атат. Анда Үркүнбаев деген начальник следствия болчу. Анан адвокатым Супатаев мундар барып, эмнеге камап атасың? Бул күнөөсү жок. Же сатпаса, же тааныбаса бул адамдарды. Жөн эле көчөдөн бирөө бирдеме кылып койсо, Алсейитовну алып келип камап коесуң десе, эмне үчүн мен жебеген самсыга жооп беришим керек дейт. Ал жебеген самсысын айтып атат. Фейсбукта Супатаев мунардын эмеси бар. Мени камап атканда прямой эфирге чыккан. Ошонусу до сих пор сохраненный да. Ошол жерде четко айтылып атат да. Эмнеге мен жебеген самсым үчүн мен жооп беришим керек депчи. Биякта адам тагдыры чечилип атса, бул самсын айтып атат да. Долясынбы? Долясын айтып атат. Мен доля эч кимге берген эмесмин бүгүнкү күнгө чейин. Бербейм эч кимге доля. Следователине да бербейм, прокуроруна да бербейм, сотуна да бербейм. Эч кимисине бербейм. Потому что менин менчигим. Мен бирөөнүн жерин тартып алып аткан жокмун. Мен эгер доля берип койсом, мен деле камалбай эле жүрө бермекмин. Мына канчаган жердин немелери, мына канча кишини ыйлатып жүрөт, мынакей Ак Ордо боюнчачы. Бир топ каты, мына Өскөн Ордо боюнча, Аламидин боюнча бир топ аялдар бирөөнүн жерин алып туруп эле сатып үйүп эле, бөлүшө турган жак менен бөлүшүп коюп эле бир да жолу камалган жок. Жоопко да тартылган жок. Азабы кимге калып атат? Азабы жана сатып алып, акчасын менен келип сатып алган адамдардын азапты болуп атат. Жердин ээси азап болуп атат. Тилер оюндан чыгып кетти. Алардын жоопкерчилигин ким караш керек? Ызы чуун барын ошолор кылып атса, алар эмне үчүн жоопко тартылбай, алар мында четте калыш керек? Биякта мени менен эле алданып калган кишилер соттошуп атасың бүгүнкү күндө ызылдашыпчы. Мен ошол немеге Аселдин жери боюнча мен мына айтып кетип турган кыскача жообум ушу. Эми мыйзам чегинде сот аркылуу чечишебиз да. Ушул аракеттер болду, мында тынчтык жол менен токтотуу болду, же ушул жагын вариантты карадыңыздарбы? Ооба, мен Аселге эскертүү бергем. Тамыз алып эч кандай неме кылбайсыңар. Тилек качан могу жердин акчасын неме кылып берет, коюп берет, же ошондой эле жер алып берсин мага. Мен ошондон неме кыласыңар дегем. Десем, биз күттүк силерди жакшы эле дейт. Күткөндө мен эмнеге күтүшөт? Менден эмнени күтүшөт? Бул тилектин аркасынан кубалап жүрүп калыш керек болчу. Жанагы өткөнкү интервью берип атканда Нургүл деген эже баягы каярдан участок сатып алдым деп. Өскөн Ордого барыппы? Өскөн Ордого барып. Нургүл деген эже каярдан участок алып анан интервью берип эме кылбады беле. Ал эже менен мынакей жакшынакай чечиштик, сотко бардык. Сотко барсак каяр алдап туруп андан встречка алып алат. Иштен чыгып кетет. Ана мен айттым, Нургүл эже, сиз буга встреча берип койдуңуз. Жериңиз чечиле элек. Кандай кылып эме кыласыз десем, Нургүл эже аркасынан чуркады 2 ай 3 айчы. Бирок 2 ай 3 айдын ичинде Нургүл эже түшүндү. Каяр алдап кеткенинчи. Түшүнүп туруп анан айтты, Элнура деди. Мына менде Кудай деген адам, бара турган жерибиз 2 метр жер. Мен жакшынакай каярдын мен алдап кеткенин түшүндүм. Мен каярга эми показания соттон берем деди. Мени алдап туруп силерге каршы туура эмес показания бердирткен ошол мен калпайттым соттон деди да. Туура эмес показания бердим каярдын айтканын эметип алып. Эми жакшынакай бүтүрүшөлү, мен каярдан акчамды алам деди да. Каяр берди акчасын. Каярдын аркасынан кубалап жүрүп, жана Мамедов каярдан акчасын өндүрүп алды Нургүл эже. Анын иши бүттү.
жакшынакай мына бүтүрүп алып кетти. Аселди айым деле ошентип тилектин артынан барып өндүрүп ошо акчаны сизге өтсө могу маселе чечилип кетет беле? Айым убагында чечилип кетмек. Убагында. Мен айткам, ким Асел жаман жакшы айтышпайлы. Экөөбүз биринчи жолу таанышып көрүшүп атабыз. Мен сенден акча алган эмесмин, же жер саткан эмесмин десем, башына жакшынакай эле сүйлөшкөн. Андан эле туруп эле алсейт мага асылды. Анан бул сотко барган сайын ооз калган жаман сөздөрдү айтат да, анан адамдын кулагы укса курсагы кайнайт дейт. Эмне үчүн мен ошончолук шыбап эме кылып атса, Алла таалам карап турат. Ар бир айткан сөз үчүн жооп бере турган күн келет. Прокурордун дагы мага кылган зулумдук үчүн, следовательдин дагы азыр могу Аселдин айткан сөзүнө дагычы мага кылып могу жала жаап аткан үчүн убакыт сааты келсин жооп бере турган күн келет. Жооп берет. Эртеби кечби баары жооп берет. Азыр мени мыйзамсыз сапар улам камап коюп, улам могу кылган үчүн да прокурорлор да жооп бере турган күн келет. Мына өткөндө Ташиев айтпадыбы? Баягы результат кылыш үчүн эле жөн эле коррупцияга жөнөкөй турган адамды коррупцияга жоопко тарткандыгы үчүн ошо ким тартса ошол жоопко тартылат өзү дагы депчи. Если недоказанный факт болсочу. Мен азыр арызымды жазып эмеге кайрылдым, Ташиевкечи. Ошол ишти тиркедим. Эми ошо коррупцияны доказать этсин депчи. Ал иш каралат, эртеби кечпи тергелет. Себеби президенттин тапшырмасы бар, Зулушевко өзү тапшырма берип атат. Ушул жерди саткан, ушул жер документ жасагандар жоопко тартылсын деп берип атат. Аларды даже күбө болуп өткөн жок сотто. Күбө болуп өткөн жок. Бир суракка келишкен жок. Мынакей аякта отчетко эле кетирип койду мени. Баягы эле атка жеңил тайга чак деп туруп эле, Алсейитованы эле кетирели деп туруп эле мени алып туруп коррупция менен эле кетирип коюшту сотко. 6 ай камап туруп. Ошол 6 ай мен камакта жатканда бүт прокуратура тияка эме берип атат, Адиев, Сокулуктун зам акими. Жана Азат Максатович, жанагы эмеде отурган, архивде отурган балдар бүт бар документин подделка кылып туруп, башка бирөөгө документ чыгарып, мына былыгынын баары чыгып атат эмичи. Эртеби кечби жооп бере турган убакыт келет да. Тем более азыр мынакей Садыр Жапаров мыйзамды Ташиевке кандай карап атышат мынакей. Бир лишний неме болсо наказывать этип атышат. Анан Килтеген Сокулук районунун мындай кашасын чалып салып, момунча адамга проблема кылып салган адамдар жоопко тартылыш керек да, эртеби кечпи. Ошондой эле Аламединде ошондой эме. Анан чындык деген баары чыгат. Бир жерден болсо бир жерде чындык. Хоть канча жыл өтсүн. Мен карып баспай калганча, кашык каным калбай калганча мен до конца буду доказывать мен өзүм чындыгымдычы, потому что менин чындыгым бар өзүмдүн. Мен ошону баягы убакыт өтүп атат, конечно, баягы срок давности деп тилеринде эле күнөөсүн бар, может, баягы жоопкерчиликтен кутулуп кетиши мүмкүн, но зато мен докажу, что мен убагында чыркырап ушул жер боюнча канча чуркагам, бирөөсү да укпойгон. Менде отказнойлор бар. Менде мынакей ушу жана прокурорлор келип жеримди захват кылып баштаганда, мына могу жайында прокуратурага мен арыз менен кайрылдым прокурордун өзүнө. Мени кабыл алып коюңузчу, мынакей сизге арыз менен кайрылып атам деп 3 жолу арыз жаздым прокуратурага. Приемго прокурордун өзүнө. Мени кабыл алып берип коюңуз, мен эме кылышым керек сизге деп. Азыр мен сизге аны эмеден жанында азыр мен документтердин арасында 3 жолу кайрылдым. Приемго жазылдым. 3 жолу тең приемго попасть не могла. Жаңы келген прокурорго. Барып туруп ошо видеону көргөзөйүн деп, мына могу прокурорлор президенттин жарлыгына баш ийбей, бирөөнүн менчигин талашып кура берди. Кайра наоборот ээсине арыз жазгыла деп эл деме кылып атат. Эми бул прокуратура жооп бериш керекпи? Килтеген президент айтып атса, ошонун жарлыгына баш ийбей атат. Айыл өкмөттөн комиссияны чыгып эскертип атса дагы, силер эме кылбагыла, андай кылбагыла дейт. Наоборот, кайра президенттин жарлыгы турат, токтоткула, мыйзам чегинде болсун, баары дегенге андай сөз айткан жок. Наоборот, жөн койгула дейт тилерди. Көрдүңөрбү мына? Ошондой эле история мына Аселдер менен болгон. Бүт прокуратура заинтересованный болуп туруп эле менин жерлерим баарын тартып алып коюшту. Мына бүгүнкү күндө ар бир айткан сөзүмө далил бар да. Ар бир айткан сөзүмө, азыр мен кайсы сөздү айттым, ар бир ушул сөзүмө далил бар. Бүт кагаз жүзүндө бүт баарын дайындап койгом да. Дагы кошумчаңыз. Кошумчам болсо ошол мен бүгүнкү айтып кете турган нерсем, Асел менен мыйзам чегинде чечишебиз. Жердин ээси менмин. Мен ага саткан эмесмин, андан акча алган эмесмин. Мына бүгүнкү күндө азыр адвокаттарым сноско дайындап атабыз кагаз, потому что эскертүү берилген ага. Салбай, эчтеке стройка кылбагын деп эскертүү берилген убагында мен тараптан арыз жазылган, мен жазгам, кайрылгам органдарга. Бирок органдар ишти жаап койгон, карабай койгон да. Анан бүт мыйзам чегинде чечилип, баары адилеттүүлүк орнойт деген чоң үмүттө турам да бүгүнкү күндөчү. Негизи чындык деген чыгыш керек.
бирөөнүн эле оокатын тартып алып бирөөнүн көз жашы. Мен деле Аселди түшүнүп атам. Балдарын иштеп коюп тияк Турцияда иштеп жүрүп тапкан акчасынан маңдай менети менен таап келген акчасын сатып алып атат. Бирок ошонун таап келген акчасын ким алдап жеп кетти, ошонун баарын далилдеш керек да. Чындык чыгыш керек да. Атак Асел менен мен мындай мировой менен чечишем деген башында жакшы эмем бар болчу. Чечишип алалы эми. Алдында эле балдар бар экен, менде да балдар турат деп жакшынака эме менен кылгам. Өзүнүн мынакей эмеске голосойлорун угузайын, каргап, шилеп, сообщенияларды жазып, мага монтип, өзү биринчи мени эме кылып алды да, душман кылып алды да. Атак мен чечишем деген жакшынака эле мына чечишип, көбү чечишип бүтүп кетип калдык, тынч эле, ызы чуусу жок эле бүгүнкү күндө. Анан айтып кете турчу дагы бир нерсе, эми Кудай буйрса сиздин эмеңиз эме болсо, ошо мен айткан могу азыркы мен сүйлөгөн сөзүмдү толугу менен чыгарсаңар интервьюмду. Мен суранып кетет элем да, ошол эле прокуратура генеральный болобу, эмеден азыр прокурор жаңы болбоду, Ташиевден, Садыр Жапаровдон бул нерсеге мындай көңүл буруш керек. Рас мындай резонанстуу иш болуп, мындай ызы чуу болуп атабы? Мына Сокулукта канча жер документ подделка менен кетип калган. Подделка документ жасашып, мына кызыл китепте подделка менен канча адам бүгүнкү күндө жери жок калып отурат мынакей. Менин тааныштарым участоктарын алдырып үйүп отурушат. Канча жылдан бери ээлик кылып турган жерин башка бирөөлөр подделка документ менен кызыл китеп чыгарып берип коюп атат. Комиссия караш керек да. Бул жерде комиссияны чыгып текшериш керек. Кимдин жери, эмне болгон жер, андайды карабайт да. Акча бердиң болду. Бат эле. Мына ГСУнун козгогон кылмыш ишинде чөткө жазылып турат. Мага тиешелүү болгон жерди мен документин тапшырып атам. 2023 жылы эме менен кайрылыпчы. Тапшырып эметсе мен арызымды, мени бул заявлениямды катып коюп атышат да акырын. Тиги немеге болсо чыгарып берип коюп атышат да, мен заявлениям турат катталган. Алсеитова деп мына арызым катталып турат. Аны болсо акырын катып коюп атышат дагы, башка бирөөгө даже комиссия карабай туруп постановление, решение чыгарып берип койду. Анан госрегистрге барганда, госрегистр жаңы алмашкан да эмеси, башка эмеси, директор башка болгондо, аябай билимдүү, образованный аял экен, көрүп туруп эле сразу токтотуп коюптур. Кызыл китеп берилбейт депчи, потому что бүт материалдарды карап чыгып атат да. Жер арестте турса, бирөө уже спорный болуп турса, спорный болуп турганда бул иш же сотко кетиш керек, же обоюдно чечилиш керек. Бир да иш сотко кеткен жок. Бир да иш. Ошо сиздин жерлер боюнча токтотуп коюп атабы? Токтобой? Именно менин жерлеримде. Именно менден участок алгандардыкын убара кылып, такталбаган списокко кийирип коюп, алардын ордуна башка бирөөлөргө жерди каттай коюп, аларга документ жасап бере коюшуп. Мына менин канча кишим азыр жерине документ ала албай жүрөт. Себеби алардын ордуна башка кишилер катталып, башка кишилер документ алып алышты бүгүнкү күндөчү. Муну өтө этияттык менен, кылдаттык менен текшерип чыкса, көп эми мына коррупция ошол жака жатат да. Көп мындай маселелер бар да. Мына бүгүнкү күндө деле азыр Ленинский акимат карап атат. Ошол күндө деле эмелер чыгып атат да. Пустой турган участокко решение токтом чыгарып үйүп атышат. Негизи мыйзам боюнча пустой участок карала элек азырчы. Пустой участок деген эң аягында каралат. Үйлөр салынган, фундаменттер бүткөндөн кийинчи. Булар акча берип эле кызыл китеп чыгарып кетиптир. Мен камактан чыккандан кийин барып эме кылып текшертип эме кылсам, мага тиешелүү болгон пустой участоктордун көбүнө документ чыгарып ийиштир. Көбүнө документ чыгарып ийиштир. Кимдин уруксаты менен, кайсы документтин негизинде бир информация ала албайсың. Мен арыз менен кайрылсам, мага жооп берип атат акиматчы. Мы не надлежащие ответчики депчи. Решениени ошолор чыгып атат, комиссияны ошолор түзүп атат. Ошолор карап атат. Анан мен претензия жазып атам. Силер могул участокко туура эмес документ берип коюпсуңар. Өзүңөрдүкүн отменага жокко чыгаргыла деп претензия жазсам, мага ответ берип атат. Мы не надлежащие ответчики деп. Анда ким ответчик анда? Необразованный, билими жок, акчага сатылган бүт эмелердин баарын алып келип отургузуп коюшуп, мына элдин убал соогуна калып атат. Мына бүгүнкү күндө Ак Ордодо канча киши документин ала албай жүрөт? Канчалаган кишилер документин ала албай жүрүшөт? Бүт эле жалаң барса эле 1 айдан кийин кел, 2 айдан кийин кел, сеники тактала элек деп коюп кетирип коюп, мына шаарга өткөнүбүзгө 1 жылдан ашты. Бирөө да толук кандуу китеп ала элек. Бүгүнкү күндө. Себеби Сокулуктун кашасы бүт элек. Сокулук Ленинский районго өткөзүп берди да, рейд момундай башаламанга өткөзүп берген рейд жок. Бир жерге чыккан пызуу архитектурадан дагы үстүнөн башка бирөөгө пызуу чыгарып коюшкан. Мына ушундай фактылар чыгып атпайбы? Анан дагы бир айтып кете турчу нерсе, менин жерим арестте 11-27 деген участокко Оморов Белек дегенге
менин кишим документ тапшырып коет, менден алган киши документин тапшырып койсо, ал эмеге чыгат, оповещенияга чыгат, комиссиядан өтөт. Анан эле бир маалда эле аныкын токтотуп коет, жериңер арест экен деп. Билет да жер арест экен. Мейли анда аресттен чыкканча күтүп отурабыз деп менден алган киши унчукпай күтүп отурса, ошол эле участокко башка бирөөнү эмеге чыгарып, комиссияга чыгарып, оповещенияга илип, решение чыгарып берип коюптур. Уже кызыл китепти барып ала берме депчи. Бул кандай карайт? Бир эле жерге 2 кишиге чыгарып атышат. Бирөөнүкүн токтотуп коюп атышат. Менден именно мен өзүмөн сатып алган кишиникин токтотуп коюп атышат дагы. Бирөөдөн жасалма менен алган кишиникин законный деп берип коюп атышат. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол азыр административный сотто соттошуп атабыз. Бирок факт далилденген да, иш козголгон бул боюнчачы. Дагы бир факт, Тосмаев Эркинбек деген бирөөнүн менден алган бала куйган фундамент, участокто менден алган бала фундамент куюп койсо, барып туруп ошого документ чыгарып, тоже решение чыгарып алыптыр. Тоже арестте турган жер. Кошуналары акт түзгөндө кошуналар күбө болуп берет. Бул ким Курсант деген бала куйган бул фундаментти. Бул Эркин деген баланы тааныбайбыз, бул куйган эмес деп эме көргөзмө берип атышат. Кантип комиссия келип, кантип карап чыгарды ошонун баарынчы. Эмненин негизинде чыгарды? Бир кагаз болуш керек да, кошуналардан күбөлөндүрүш керек. Мына ушул уйду беле, ушул салды беле, андай жок. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошо чыр бүтпөй келатат. Негизгиси мындай ким акыркы айтып кете турчу нерсем, ызы чуунун башынын баары башы прокуратурада да. Прокуратуранын кылган иштери менде үйдө далил менен турат. Мен ошонун баарын апарып берем ГКМгачы. Уже ГКМга арыз менен кайрылгам, комиссиянын үстүнөн дагы, прокуратуранын үстүнөн дагы, аз далилдердин баары менен дагы кайрылып жыйынтык болот деп чоң үмүттөнүп турам да, Кудай буйрса.